بسم الله الرحمن الرحيم. Ar-ru'ya saliha minallah. Жақсы түш бұл Алла тараптан келет. Ал эми жаман түштөр булар шайтандан болот. Качанда силердин бириңер жаман түш көргөн болсо, андан жүрөгүнө коркунуч пайда боло турган болсо, анда ал сол тарабына түкөрсүн да, ошол түштүн жамандыгынан Алла аркылуу пана сактануу тилесин. Анткени ушундай кылса, андай түшү ага зыян бере албайт дейт. Демек түш дагы ошондой экен. Түш негизинен жалпысынан алганда үчкө бөлүнөт. Бири Алла тараптан, бири шайтан тараптан, бири адамдын өзүнүн напсиси тарабынан. Адам кээде бирдекени ойлоп жүрө берсе, кээде ошол нерсе түшкө кирип калат. Кээде Аллах Таала тараптан болот. Аллах Тааланын жакшылыгы болот. 45-46 деген риваяттар келет. Пайгамбарчылык, вахий барго, аяндар. Ошол аяндардын бири да түш. Мисалы кээ-бир вахий бар, Жабраил алейхиссалам Алланын айтканын алып түшөт. Бул пайгамбарларга боло турган нерсе да, керемет. Муъжиза, бул вахий. Демек бул түш дагы эмне экен? Бул Аллах тараптан келет экен, кээде шайтандан келет дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып атат, эгерде ошол шайтандан келген болсо, анда ойгонсун да, кээ-бир риваяттарда намаз окусун деп дагы келген. Ойгонуп туруп, үч жак сол тарабына 3 жолу түкүрүмүш болуп, түф деп элечи, мындай түкүрүп салмай жок. Жөнөкөй түкүрүмүш болуп туруп 3 жолу түкүрүп койсун. Бир жолу көргөнбүз да түкүрүп салганын. Мындай жөн эле түкүрүмүш болуп туруп эле түфүлдеп коюш керек да. 3 жолу түкүрүмүш болуп койсун да, анан ошо ауду биллахи мин шарриха ва мин шарри шайтан деп Алладан пана тилеп койсун. Түштүн жана шайтандын жамандыгынан пана тилеп койсун. Анан ушул жаман көргөн түшүнү эч кимге айтпасын дейт. Бирөөгө айтпасын дейт. Себеби бул түш канаттуунун бутундагы турган таш сыяктуу, таштаса түшөт. Мындайча айтканда, кандай жорулса, ошондой жашоого таасири тиет. Ошондуктан түштү, жаман түштү эч кимге айтпаш керек. Болду, анан жүрөк тынч болуш керек. Алла сактасын жаманда, кээде ошондой түштөрдү көрүп калат. Кээ-бир адамдар сурап калат да, түшүмдү апамды өлтүрүпмүн дейт да. Турат, түшүмдү апамды өлтүрүп коюпмун дейт. Анан күндө чай ичип атат, башка болуп атат, жүрөк кайра кыжалат. Адамдын психологиясы бузула баштайт. Не болот экен, кандай болот экен депчи. Дин болсо жеңил. Пайгамбарыбыз айтты, болду, жаман түш көрдүңбү? Кыла турган нерсени кылып койдукпу? Ойгондук, сол тарапка 3 жолу түкүрүп койдук, аузун окудук, кайсыл каптал менен жатсак, ошол капталыбызды өзгөртүп койдук. Жаткан тартибибизди өзгөртүп койдук, башка абалда жатып алдык. Болду, пайгамбарыбыз айтты, болду, ал эч кандай зыян бере албайт деди. Жүрөктөн тынч болуш керек, болду, эми бул түштүн эч кандай жашоого таасири тийбейт депчи. Жакшы түш көргөн болсок, анда жакшы адамдарга аны айтсак болот. Пайгамбарыбыз уруксат берген. Жакшы адам дегени насаат айтып жүргөн адамдар. Элге насаат айткан адам сизге да жакшылык каалайт да, ошол сөзүңүздү жакшы жакка жоруп берет да. Жакшы тарапка жоруп берет.